1988-жылы дүйнөгө таанымал Кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов лента кесүү аземине катышып, мектептин босогосун аттап, чоң сүйүнүч менен 68-мектеп ачылган. Кийинчерээк 1989-жылы классик акын Алыкул Осмоновдун ысымы ыйгарылган. 1997-жылдан тартып гимназия, 2009-жылдан гимназия окуу тарбия комплекси статусунда иштей баштады. Мектеп келечек муундун аң сезимин калыптандырган устакана. Эгер келечекти колуңан чыгаргың келбесе, ага бүгүндөн кам көр. Адамдын ички дүйнөсүнүн уюткусу, байлыгынын кенчи китепкана. Мектептин жашоосунда китепкана чоң орунду ээлейт. Окуучулардын рухий дүйнөсүн байыткан сүйүктүү борбор. Китепкананын жалпы фондусу 44.400 китептен турса, анын 7.000 балдарга арналган кызыктуу көркөм адабий чыгармалар, энциклопедиялар жана справочниктер. Окуучулар окуу китептери менен 93% камсыз болушкан. Биздин окуучуларыбыз үчүн ааламга жол 68 китепканасынан башталат. Методикалык кабинет мугалимдердин сүйүктүү жайы, кесиптик, адистик деңгээлин жогорулатуу, чыгармачылык дареметин өнүктүрүүнүн борбору. Бул усулканада ондогон жылдар бою педагогдордун баалуу иш тажрыйбалары топтолуп, сыноодон өткөрүлүп, мыкты тажрыйбалар жайылтылып, сунуштар, кеңештер берилип, күн сайын иш кайнаган куттуу жер. Бул кабинеттен канчалаган мугалимдер педагогикалык ыкмалар, технологиялар менен таанышып, эмгек ишмердигине колдонуп келишет. Предметтик, усулдук бирикмелердин кеңешмелери, талкуулар, жыйынтыктар, чечимдер кабыл алынып, ишке ашырылып келет. Мыкты мектеп конкурсунда жылдын мыкты метод кабинети номинациясы боюнча 2 жолу 1 жана 2 орунга ээ болгон. Биздин мектепте заманбап педагогикалык технологияларды колдонуу, окуучуларга мазмундуу, жеткиликтүү, татыктуу билим берүүнүн белгиси катары бааланып, бул жетишкендикти иш тажрыйбасына сиңирүүгө ар бир мугалим белсенип эмгектенүүдө. Ресурстук борбордо электрондук вариантта предметтер боюнча сабактардын разработкалары топтолгон. Мугалимге интернет маалыматты алууга сабактын презентациясы түрүндө анимациялык элементтерди колдонуу менен интерактивдүү досканы пайдаланып даярданууга бардык шарттар түзүлгөн. Эмгектене билүү адамдар үчүн нагыз байлык. Окуучулар менен тарбия иштерин жүргүзүү, тартип бузууну алдын алуу боюнча тарбия иштери боюнча директордун орун басары, психолог, соцпедагог, класстан тышкаркы иштерди уюштуруучу, ИДНдин инспектору биргелешкен кызматташтыкта бул борбордо эмгектенишет.
Окуу тарбия процессин уюштуруу үчүн окуучулардын билим алышына ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кадрларда сиздер көргөн кабинеттерде предметтик окутуу жана тарбия иштеринде мугалимдин чыгармачылыгына заманбап технологияларды колдонууга ылайык каражаттар, бай дидактикалык материалдар топтолгон. Билим жана тарбия берүү, окуучулардын жөндөмүн, талантын өнүктүрүүгө багытталган класстан тышкаркы иштер ондогон кружоктор менен кошулот. Кээ бир окуучулар 2ден кружокторго катышкандыктан, кружокко тартылган окуучулардын саны 2367-не түзөт. Кружоктор Кытай тилин үйрөнүү, француз тилин үйрөнүү, салттуу музыка, шахмат, футбол, чебер колдор, би, теннис, фольклор, комуз, бисер, драм кружоктору. Окуучулардын ден соолугуна кам көрүү мектептин ишмердигинде өзгөчө орунду ээлейт. Дарыгерлердин мыктылыгынан ден соолук кошулбайт. Ден соолук тамактан жана адатыбыздан. Мектептин ашканасы 130 орундук.
Башталгыч класстардын 720 окуучусуна ысык тамак берилет. Окуучуларыбыздын ден соолугуна педиатр врач Ахматалиева Сайкал, тиш дарылоо врачы кам көрүшөт. Тиш дарылоо кабинети медициналык эң акыркы жетишкендиги болгон жабдуу менен камсыздалган. Бекем тиштер проектисинин алкагында 600 окуучу кариести алдын алуу программасы менен 2 жыл иштеп, окуучуларда тишти тазалоо гигиенасы, тишти сактоо боюнча көндүмдөр калыптанды. Кариестен сактануу боюнча билимдерге ээ болушту. Окуу тарбия процессин уюштурууда мектептин ар түрдүү көп курдуу кызматташтыктарды окуу тарбия процессинин ийгиликтүүлүгүнө салым кошууда. Мисалы, германиялык эл аралык техникалык кызматташтык долбоорунун алкагында бир нече компоненттери боюнча партнер катары иш алып барышат. Технология предметин киргизилиши, материалдык база менен камсыздоо. Башталгыч класстар боюнча мугалимдердин адистик деңгээлин жогорулатуу, окутуунун активдүү формалары боюнча методикалык окуулар, башталгыч класстын окуучулары үчүн атайын чыгарылган адабий көркөм чыгармалардан турган китептер менен камсыздоо, орто педагогикалык окуу жайы менен мектептин ортосундагы педагогикалык практика боюнча кызматташтык. Табигый предметтердин окутулушу боюнча лабораторияларды куралдар менен камсыздоо жана мугалимдерди окутуунун старттык эксперимент ыкмасы тажрыйбага киргизүү боюнча иштер. Кытай-Кыргыз Конфуций институту Кытай тилин үйрөнүү, Кытай тили боюнча кружокторго 250 окуучу катышып, 3 волонтер иштейт. Салттуу музыка. Устат шакирт салттуу музыка борбору окуучуларга рухий эстетикалык билим, тарбия берүү багытында иш жүргүзөт. Бул кружокко 500 окуучу тартылган. Окуучулар бардык улуттук аспаптар менен таанышып, комуз чертүүнүн алгачкы ыкмаларын үйрөнүшүүдө. Жана устат шакирт программасынын алкагында мектеп музыкалык аспаптар менен камсыз болгон.